кемитпей ордуңду келемин жашап сезимде сен барсың апаке. Урматтуу телебөрүүчүлөр, сиздер түз эфирдеги Чак түш телебөрүүсүнө ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүн биз окутуучу, жазуучу агабыз Касымбек Жунусалиевдин Ойлон, ойгон деген жаңы китебинин жана ушул китептин ичине кирген негизги маселелердин тегерегинде сөз кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз ушул китептин автору Касымбек Жунусалиев, андан сырткары аналитик, журналист, акын Жыргалбек Касаболотов жана инсандык жеке сапаттарды өнүктүрүү боюнча адис Кыргыз Билим берүү академиясынын окутуучусу Асылбек Жоодонбеков агаларыбыз бүгүн бизде мейманда. Мына ушундай жагымдуу, жалындуу, көңүл көтөргөн, маанай көтөргөн ырдан кийин биз маегибиздин нугун андан ары улайлы жана сиздин китебиңиз боюнча учкай үстүртөн сөз кылдык. Эми колдон келишинче ушул китептин ичиндеги маселелерге, темаларга үңүлгөнгө, баш бакканга, каш какканга аракет кылалы. Анда ичиндеги темалар боюнча, бөлүнүштөр боюнча, мазмуну боюнча айтып кетсеңиз. Эми бул китеп жалпысынан мазмуну 2 бөлүмгө бөлүндү. 2 бөлүмгө. Биринчи бөлүмдөн ушу ой жөнүндө, ойдун күчү жөнүндө, деги эле биздин жашоо турмушубуздагы ушу ойдун колдонушу, деги эле кандай колдонобуз, ошол жөнүндө жалпы жонунан илимий фактыларга таянылган топтолгон маалыматтарды ала алышат да окурмандар. Ал эми экинчи бөлүмүндө болсо ушул көптөгөн ийгиликке жетишкен адамдардын колдонуп жүргөн, ошондой эле мен өзүмдүн жашоомдо да колдонуп көргөн жана ошол колдонуп жыйынтыгын алган кадамдар. Башкача айтканда эреже катары же болбосо ошону практикалык кадамдар десек болот да. Кадамдар көрсөтүлгөн. Бул 7 кадамга бөлүп көрсөттүм. Бул жерде ошол кадамдарда эң биринчи эмнеден башташыбыз керек? Ушу ийгиликтүү жашоого түшүш үчүн же болбосо өзүбүздүн оюбузду өзгөртүш үчүн эмне, кандай кадамдардан башташыбыз керек? Эмне кылганда биз терс нерселерди ойлобой оң багыттагы оң нукка түшөбүз? Ошол жөнүндө ушу конкреттүү кадамдар берилген да. Албетте ушулардын баардыгы эки жерде экиң төрт дегендей таамай так жанагы илимий булактардын негизинде жана өзүңүздүн жеке тажрыйбаңыздан алынган мисалдардын негизинде чагылдырылгандыгын мен байкадым. Эми адистерге кезек берели. Теги эле ушул китепти баштан аяк окуп чыкканда ойлон, ойгон деген темасы бадырайып турат. Адамдарды кантип ойлонтобуз, кантип ойготобуз, кантип негативдүү көз караштардан арылып, позитивдүү көз карашка өтөбүз деген маселелер көтөрүлгөн. Ушулар боюнча оюңуздарды айтсаңыздар. Бул эми адамдарды кантип, бул китептин өзүнүн аты айтып тургандай, ар бирибиз ойлонушубуз керек, анан ойгонушубуз керек да. Теги эле Антонио Роббинс деген абдан жакшы адис бар. Ошонун бир жакшы китеби бар. Ошол чексиз күч деген. Ошондо жазат да, бул адамдын ар биринде, биздин ар бирибизде табият тарабынан, Кудай тарабынан салынган улуу күчтөр бар. Ата-эненин, коомчулуктун, анан эң негизгиси мугалимдердин негизги кызматы ошол. Ошол өсүп келаткан жаш муундун ичиндеги күчтү ойготуп, өзүн өзү таануусуна көмөкчү кылышыбыз керек да. Тилекке каршы көп адамдар өзүн өзү тааныбайт. Эмне себептен? Бүгүнкү күндө тилекке каршы билим берүү мекемелери дагы өзүнүн кызматын толук аткарбай атат десек болот. Баягы даяр маалыматтарды берет, фактологиялык маалыматтарды берет да, адамдын өзүн өңүлүүсүнө жардам бербейт да. Ошондуктан адам катарында, ата-эне катарында бүгүн балдарга даяр маалыматтарды бере беребизден өзүн ойготууга, өзүнүн ички жөндөмдүүлүктөрүн ачууга түртсөк, биз абдан сонун бир абдан пайдалуу иш кылган болот элек. Анан эң негизги нерсеси биздин жаштарыбыз өтө ийгиликтүү болот эле. Бүгүнкү күндөгү билим берүү мекемелери өзүнүн кызматын аткарбай аткандыгын кандай көрүп атабыз? Айрым балдар 11-классты бүтүп ачат, университетти бүтүп ачат, бирок турмушта өзүнүн жолун таап кете албайт. 30-40га чейин өзүнүн жолун таап албастан
ары соғылып, бері соғылып, кээ бир учурда ичимдикке берилип кеткен учурлар бар, кээ бир учурда терс жолго чыгып кеткен бар. Мунун баардыгы тең жанагы адамдын өзүн өзү тааныбагандыктан болот да. Ошондуктан бул багытта өзгөчө билим берүү мекемелеринин ролу чоң. Анан эң негизги нерсеси ошол жанагы адамдын компетенттүүлүгүнө, өзүн өзү таануусуна басым жасасак, бул сөзсүз түрдө бир коомдун өнүгүшүнө абдан чоң бир секирип болот эле деп ойлойм да мен. Жакшы. Бул жерде көрөрмандарга түшүнүктүү болуш үчүн ичиндеги принциптер жөнүндө айта кетсек да, ичиндеги принциптер бул туура тилек кылуу, туура кыялдануу жана кечирим, ошол сыяктуу нерселердин баары тең. Анан бул жерде бир айтып атпайбы, айталык карыз жөнүндө ойлоп аткан болсоң, анда карыздан кутулбайсың. Киреше жөнүндө ойлосоң, ошондо гана кутуласың. Бул башкача айтканда позитивдүү ой жүгүртүүнүн негизи. Оору жөнүндө ойлоп аткан болсоң, кечке ойлой берсең, анда ал оорудан да кутулбайсың. Анда ден соолукту өзүңө тарта турган болсоң, анан ошондон деген ооруну өзү эле ден соолук басып кетет депчи. Ушундай бир адам мындай логикалык жактан караганда аябай таң каларлык сыяктуу көрүнгөн, бирок психологиянын негизине келип такалганда абдан туура принциптер тууралуу маалыматтар ушул жерде бар да. Анан баягы кечирим, мисалы кек сактабоо жөнүндө. Бул ошол кайсы бирөө бизди таарынтып же болбосо капа кылып койгон болсо, ошонун баарын тең тырышып кармап жүргөнгө дагы аябай чоң энергия кетет экен да. Ошол энергияны бошото турган болсок, анда өтө чоң энергия бошойт дагы, биздин кийинки өнүгүшүбүзгө бир топ шарттар түзүлөт. Анан жалпы жөнүндө мисалы адам өзүн өзү толук бойдон башкарып койсо боло тургандыгын бул китеп көрсөтүп турат. Андай мисалдар дагы бар адам баласынын турмушунда. Мисалы адам өзүнүн организмин керек болсо, ойлордун жакшы жаман ошолордун баарын тең иргеп койсо толук колунан келет. Болгону ошонун ачкычын гана билиш керек да. Бул китеп ошонун ачкычтарын берип атат. Ачкычын механизми. Албетте азыр айтып атпайсызбы, кечиримдүүлүк боюнча кыргыздын эң сонун макалдары бар, алдыңа келсе атаңдын конун кеч дейт. Же болбосо атаңды өлтүргөнгө апаңды алып бер дейт. Ошол принциптердин баардыгы бул жерде жалпак жөнөкөй тил менен жазылган. Анан Алтынбек мырза, ушул жерден дагы ой пайда болду. Жана кечиримдүүлүк, абдан жакшы макалдарды келтирип кеттиңиз. Анан тышкары бир адам өзүн өзү кечириш керек. Айрым учурда айрым адамдар бар да, терс пикирлер жазып алат. Эми ал тарбиядан болушу мүмкүн, чөйрөнүн таасиринен болушу мүмкүн, же болбосо бир белгилүү бир иштерди жасай албай калат дагы. Айрым учурларда бир терс нерсени жасап койгон болот да. Анан баягы өтмүштөгү ошол терс жасаган ишин ойлоп коюп эле адам өзүн өзү жеп жүрө берсе болбойт да. Ал эми өттү. Эми азыркы жана келечекте оңдош керек. Демек өзүн өзү кечиргенде ойлош керек. Бул өтө маанилүү процесс. Анан ушул китебиңиздин ичинде бир сонун турмуштан алынган мисал келтирген экенсиз. Эки эгиз адам жөнүндө. Бирөөсү тарбиялуу, туура жолго баскан, бирөөсү терс жолго басып кеткен. Бирдей эле ата эненин колунда тарбияланган, бирдей эле тарбия алган. Ошол жөнүндө көрөрмандарга түшүнүктүүрөөк кылып, өзүңүз дагы кененирээк кылып чечмелеп айтып кетсеңиз. Болуптур, жарайт. Өзүн өзү күнөөлөө бар да мунун ичинде. Башка бирөөнү күнөөлөө бар. Бул сиз айтып аткан окуя ошо Европада болуп өткөн экен. Бул окуяны мен кимдин Марк Фишердин китебинен окуп калдым. Демек, бул окуянын кандай болгон? Ошол эки эгиз бала болгон. Андан кийин жок, биринчи бир адамды эки ирет кишилтирүү фактысы боюнча кармап калышат да, кармашат. Анан журналисттер барышат дагы. Барып интервью алса, ал өзүнүн жашоо турмушун айтат да. Кичинемден ушундай жаман жерде жашадык. Ата энебиз кедей, атабыз мас болуп келип апабызды сабай берчи. Биз болсо жегенибиз, ичкенибиз ушу атабыздын уурдап келгендери болчу деп. Анан кийин менден кандай киши чыкканын күттүңөр эле деп. Анан кийин чын эле деп баягы журналисттер. Бирок ошентип окуяны бүтүрсө болот эле, бирок анын ошол адамдын эгиз бир тууганы бар экенин угуп калышат да. Анан кийин ал эгиз бир тууганына барса, тиги эгизине айырмаланып, ал толук карама каршысы болуп келип чыгат да. Башкача айтканда ал абдан сыйга татыган адам, эки баланын атасы, сүйүктүү атасы, чиркөө кеңешинде иштеген адам экен. Андан дагы сурай башташат. Сиздин жашоо турмушуңуз кандай болду эле? Ал дагы баягы мурунку эгиз бир тууган айтып берген жашоо турмушун айтып берет. Бирок ал жыйынтык чыгарат. Анан ушунун баарын көрүп отуруп, мен башкача адам боло алмак эмесмин деп.
Анан кийин ушул жерден эми бизде эмнени айтсак болот, жоопкерчиликтин тигил же бул деңгээлде адамдар өзүбүз аткарышыбызды айтсак болот да. Башкача айтканда, кээ бир адам ошо жоопкерчиликтүү болот, өзүнүн жашоосуна өзү толук жоопкерчиликке ээ болот да. Ал эми кээ бир адам болсо жоопкерчиликти билгиси да келбейт, уккусу да келбейт. Ал эми жоопкерчилик биздин ошо жашоо турмушубузду түзүп аткан эң биринчи эң биринчи кадамдары десек да болот да. Башкача айтканда, жоопкерчиликти биз башкача айтканда жашоо турмушубузда түзүп аткан жакшы окуя болобу, жаман окуя болобу, баардыгы ал бизден гана көз каранды. Анткени ошонун баарысын биз өзүбүз жаратып атабыз да. Жаман окуяны дагы өзүбүз тартып атабыз, жакшы окуяны дагы өзүбүз тартып атабыз. Муну кээ бир адамдар албетте кабыл алуусу мүмкүн эмес, анткени бул акылга сыярлык эмес деп айтышат. Ушундай айткандарды да уктум. Кантип эле мен жаман нерсени өзүмө тартып алайын? Мен өмүрү ал жөнүндө ойлобосом, өмүрү аны деги тартайын деп ойлосом, мен кантип эле жамандыкты өзүмө каалайын дейт. Каалабайт, эч ким каалабайт жамандыкты. Бирок өздөрүнүн оюнун негизинде, негативдүү ойлордун негизинде ал ошол окуяны тартып алат да адам өзүнө. Жакшы. Албетте диний түшүнүк боюнча тагдырды Кудай адамдын маңдайына жазып коет. Эмне деп жазса, ошону көрөсүң деп айтылат. Ал эми адамдын жеке инсандык сапаттарын өнүктүрүүгө багытталган мамындай китептерде ар бир адамдын өзүнүн колунда тагдыры, Кудай ага тандоо эркиндигин толук бойдон берген. Ал кедей болуп итке минип жашайбы, же бай болуп жипке минип жашайбы, анын баардыгы өзүнүн колунда деген көз карашты берген экен. Сөзүңүзгө аралжы азыр дагы бир нерсени айта кетейин. Ошо сөзүңүзгө эң туура айтып атасыз. Кудай Таала бизге тандоо эркиндигин берген деп. Кээ бир адамдар ошо өзүнүн баягы жашоодо болуп аткан кыйынчылыктарын Кудайга шылтап кутулгандар бар да. Эмне дегенде, Кудай биздин маңдайыбызга ушинтип жазып койсо эмне кылабыз? Кудай Таалам жазгандыр биздин маңдайга улуу бир кандайдыр бир себепти бул жашоого келген. Бирок ал биздин антип жаман жолдо жашап атканыбыз, жосо ошондой кыйынчылыкты көрүп жашап атканыбызды каалабайт. Башкача айтканда, биз аны өзүбүз гана тандап алдык да. Сиз айттыңыз, тандоо, эгиз балдар сыяктуу өзүбүз гана тандап алдык. Ошону көпчүлүгүбүз түшүнбөйбүз да, түбүбүздө. Ошондуктан башка бирөөнү күнөөлөмөй. Ал жанагы бул жерде айтып кеткен, жанагы мен экиге бөлүп койдум дедимби, бул жерде ой жүгүрткөндөр байкуштун оюндагы ой жүгүрткөн адамдар, анан кийин тагдыр кожоюнун оюндагы ой жүгүртүүсү деген эки типке бөлүп койдум. Азыр ушу кечиресиз, ушул подтемаларга, майда баптарга кирерден мурда эки агайдын дагы бүйүрү кызып калды, айта турган ойлорун угуп алалы. Мисалы жанагы тагдыр деп атпайбы? Тагдыр айталык төп ашуун жол дейли. Бир эле жол, андан чыга албайсың. Бирок аны жөө өтсөң болот, атчан өтсөң болот, маршруткага жүргүнчү катары өтсөң болот, өзүңдүн машинең менен өтсөң болот. Эшекчен өтсөң болот, ырдап өтсөң болот, илкип өтсөң болот. Анын деген толтура жолдору бар да. Ошол тагдыр деп бир эле нерсени жазылган менен. Тагдырдын мисалы ар кандай тармакташкан жолдору болушу мүмкүн, бирок ошол тармакташкан жолдордун ар биринде кенедеги кадамдарында дагы 9 жолдун тому турат. Ошол 9 жолдун tomун тандап алуу ар бирибиздин өзүбүздүн колубузда. Жолдун өзүн өзгөртө албайбыз биз. Бирок жолдун өзүн тандап алуу биздин колубузда турат да, мисалы. Андан соң ушул жерде как раз жана Касым мырзанын жана эки эгиз жазып атпайбы? Ал жерде жанагындай жоопкерчиликтен тышкары дагы бир нерсе бул жерде өтө баса белгилеп кое турган дагы бир нерсе, маанилүү жагдай китепте да белгиленген. Адам бул мээ деген уникалдуу бир адамдагы бир орган да. Ошондуктан эгерде көпчүлүк адамдар мээсине шылтоо издеген команда берет да. Эми ушундай болсо эмне кылайынчы? Өкмөт башчы начар болуп атпайбы? Ата-энем жардам бербей атпайбы? Бир туугандарым мени түшүнбөй атпайбы? Кошунам тигиндей болуп атпайбы? Деги эле койчу. Эң негизги нерсеси мээсине шылтоо издегенге команда берет да. Уникалдуу жагы мээ 10 жүздөгөн миң деген ошондой абдан бир негиздүү шылтоолорду табат да. Ал эми экинчи бир адам, эгиздин экинчи бүтөй. Өзүнүн мээсине шылтоо издөөгө эмес, мүмкүнчүлүк издөөгө команда. Жол издеп атат, Жыгал мырза айткандай. Демек, адам эгизде өзүбүзгө бул турмуштан, мисалы кыргыз эли бүгүнкү күндө абдан кыйынчылыкка жашап атат. Бул кыйынчылыкты бир кризис деп эместен, мүмкүнчүлүк деп алыш керек. Демек, ошондуктан мээге мүмкүнчүлүк издөөгө биз команда бере турган болсок, мүмкүнчүлүк издөөгө бир сөз бере турган болсок, мээ 10 жүздөгөн миң деген мүмкүнчүлүктү табат.
Ошондуктан мен кыргыз коомчулугуна айтат элем, мээңиздерге шылтоо издөөгө эмес, мүмкүнчүлүк жол издөөгө команда бериңиздер. Проблеманын чечилүү жолдорун. Чечилүү жолдорун биз проблемага көйгөйгө үйүлүп түшүп атпайбызбы? Көйгөйгө үйүлүп түшпөстөн ошол көйгөйдү кантип жеңүүнү биз ойлонушубуз керек. Жыгалмаз айтканда. Кейип кепчиген, наалып напшыган нерселердин ордуна жол издеш керек деген нерселерди көп айтып, ойлордун жоопкерчилиги боюнча да айтыш керек да бул жерде. Биз оюбузга да жооптубуз, жоопкерчиликтүүбүз. Кээде ушундай бир нерсени байкабай айтып алган нерсени андан ошол чындап туш келип калган. Жакында эле бир кесиптешибиз кайтыш болду. Ал ошо өзүнүн эмесин айтчу экен туугандарына. Мага чалбай эле койгула, мен бияка сөгүм келет деп. Ошондой эле болуп калды да. Башкача айтканда бул ойду да кыргыз өзү айтат го, ойду да кабайлап ойло, анан сөздү да кабайлап сүйлө депчи. Ошол сыяктуу да кыскасы бул биз өзүбүздүн оюбузга дагы, турмушубузга да баардыгына тең жоопкерчиликтебиз. Баарын тең абайлашыбыз керек. Баарын тең акылга салышыбыз керек. Анан ой жүгүртүү жана маселеге келели. Адамдарды ой жүгүртүүсүн эки типке, эки багытка бөлгөн экенсиз. Башкача айтканда, байкуштун ой жүгүртүүсүндөгү адамдар, анан тагдырдын кожоюнунун ой жүгүртүүсүндөгү адамдарды экиге бөлүп, өз-өзүн жиликтепсиз. Башкача айтканда, байкуштун ой жүгүртүүсүндөгү адамдарды 3 топко бөлүпсүз. Бир күнөө коюу, ал жерде байкуштун ой актануу, анан арыздануу. Ушуларга токтолсоң. Байкуштун ой жүгүртүүсүндөгү адамдар негизги 3 касиетти алып жүрөт экен. Тилекке каршы мен деле ошол жерден ошол адамдардын катарынан анан кийин ошол этаптарды басып өткөндүгүмдөн айтып атам да. Бул биринчиден күнөө коюу. Бул адамдар күнөө койгонду жакшы көрүшөт. Башкадан эстейт. Асылбек мырза айткандай, башка бирөөнү күнөөлөгөн ал үчүн оңой иш да. Мамлекет мындай болуп атса мен эмне кылайын? Же тиги жардам бербей атса эмне кылам? Бул жардам бербей атса эмне кылам? Мен андай билимим жок болсо эмне кылайын деген сыяктуу. Кудай ушинтип жаратып койсо эмне кылам? Ушундай шылтоо, анан бирөөгө күнөө коюуну жакшы көрүшөт да. Андан кийин экинчиси болсо бул актануу. Актанганды жакшы көрүшөт экен. Азыркы эле айтып кеткендей, мен мындай кылайын дедим эле, бирок мындай болуп калды. Же бул ишти баштайын дедим эле, акчам жок болуп атат. Шылтоо да, актануу. Бирок. Жана көптөгөн бироктор. Үчүнчүсү болсо арыз арман. Баягы арман аттын башындай деп коет го кыргыз элинде. Анысы кандай арыз арманды көп айткан. Мисалы ушундай азыркы коомдо ушундай көрүнүш көп байкалат да. Эки адамдын сүйлөшкөнүн угуп калсаңыз, мисалы бүгүн деле ошону эксперимент кылып көрсөңүз болот да. Жөнөкөй эле эки адамдын сүйлөшкөнүн угуп калсаңыз, алардын сөзүнүн 50% көпчүлүгү көбүнчө арыз арман менен өтөт да. Бири-бирине арыз арманын айтуу. Анан ошо арыз арманды айтууда да бизде ушундай бир болуп калды. Кимдин жашоосу кыйын болуп атса, ошол жеңип кеткендей болуп сезилет да. Мындайча айткандачы. Ал кеп эмес деп. Ал кеп эмес. Мен деген мындай кыйындалдым, мындай эметти. Бул эмнеге түртүп барат бизди? Бул кайра жанагы эле туңгуйга түртүп баратканы ошол болот да. Анткени биз ошону өзүбүз каалап атабыз. Жаман жашоону каалап биз ошону тимеле ушундай айтканда, тимеле жомок кылып, тимеле ушундай көркөмдөп айтабыз, жашообузду ушундай элестетип. Элестетүүнүн күчүн билбей атабыз. Ал элестеткен нерсебиздин баарысы реалдуулукка айланарын билбей атабыз да, чынын айтканда. Бир мисал келтирейинби? Жана чек арага биздикилер эме кое баштады, тикен зым кое башташты, бекемделе баштаган. Биздин мамлекет үчүн бул жакшы нерсе. Кандай коюлду? Тиги цементтелип коюлду.